Албетте колдойбуз, колдош керек. Айыл чарбасын акчасыз болбойт, акча каражатсыз. Маселе ошо акча каражаттын туура иштелишинде көптөгөн факторлар билебиз. Көп акчалар алып, мисалы камп ачабыз деп миллион алып, 500 ачып, 500 ачпай коюп, өзүнүн жеке кызыксына жумшагандар болгон. Сиздерден суранат ушуну жакшылап контролдоп койсоңуздар. Экинчи маселе элге кредиттин арзан баада жетиши. Арзан баадачы, арзан процентте. 8% көп болду, менимче 6% өйдө кредит өзүн актабайт деп ойлойм мен, өзүм оюм, жеке оюмда. Бул бир. Экинчи маселе Бактыр Гереш, нарын жергесинде ушундай бир кандай бир кампа, музаткыч борборлор болобу, кайрат эткен борборлор барбы жокпу? Дал келбегендер да. Ошонун баардыгын биз реттеш керекпиз да. Менин билишимче ушу ат башы нарын жергесинде жок да. Себеп дегенде өзүнүн чыккан ишкерлер же башка ишкерлер ачпайт. Себеп дегенде айыл чарба продукцияларын биз ошо жетишинче өстүрө албайбыз. Өстүрсөк болот. Анализдеп, тариздеп карасак. Силерге сунуш, ушуларды акимдерге жүктөсөңөр болобу? Мисалы айтып бердиңиз, 5 кампа 5 миллиондон 25 миллион дедиңиз. 5 миллионду нарын ат башыга берип, акимдерге жүктөсөңүз. 2,5 миллион нар районуна, 2,5 миллион ат башы районуна. Аким өзүнүн астында ишкерлерди чогултуп, биргеликте ачып, иштетсе. Болобу? Биздин оюбуз боюнча өзү негизи балыкчыга коюп, балыкчы менен нарынга чогуу. Анткени азыр объемду карасак, эгерде биз азыр 2,5 миллион долларлык аяк коюп калсак, сырьё багытында бир аз тиги мындай камсыз кыла албайт деген биз ойдо болуп атабыз да. Ошон үчүн биринчи этапта азыр балыкчыга койсок, анын нарындыктарды, истикөлүктөрдү мөмө жемишке жана башка өсүмдүктөрдү үйрөтөлүк дегенде ойдо айтабыз да. Ошондо анан кийин объем сырьё келгенден кийин биз ошол кийин келечекте ар бир район кое турган кылыш керекпиз. Азыр биз балыкчы ат башыга нарын коюп койсок, сырьё болбой калышы мүмкүн, анан 30% же 10% иштеп калат. Невыгодно болуп калат. Туура. Бирок Баксыр нарын ат башыга койсок, акимдерге жүктөп койсоңуздарчы, акимдер өз баш болуп, айылып көтө иштеп алып, элдерди үгүттөп, өстүртөт. Ошондо өнүгүү болобу дейм да. Аны в рабочем порядке сүйлөшөлүкчү алар менен. Рахмат, бул биринчи маселе. Экинчи маселе 36 миллион боюнча. Бирок Улан Болотбек тиги кийин анан биз в рабочем порядке. Анан сөз бербедиңиз беле деп. Ошон үчүн мен оюмда нарын ат баш жергесин үгүтсүн дейм да, айтып аны биз баягы ойду айттым го жалпысынан. Бирок аны кийин мындай анан сиз айтып жүрбөңүз. Жок, андай жок. Сиздерден сураныш да, 2,5 миллион нарын районуна, 2,5 миллион ат башыга берсек, акимдерге айылып көтөрүп жүктөп койсок, алар элди үгүттөп, элди өстүртөт. Өзү анализдеп. Бизде азыр топтоочу жана даярдоочу ишканалар бар. Сактоо жана баштап кайра иштетүү объектилер бар. Ошол жактан биз рахмат. Экинчи маселе боюнча 36 миллион боюнча биринчи, экинчи компонент боюнча нарын жергесинде эмне иш аткарылат? Сүт багытында деп кеттиңиздер. Ошо карапайым калкка берилеби же? Берилет. Ал жерде карапайым калкка берилет. Жана орточо бизнесмендерге берилет, 10 миллион сомго чейин, 10 миллион сомго чейин орточо бизнесмендерге, жана 450 миң сомго чейин карапайым жөнөкөй калкка. Ошо карапайым калкка кээ бирлеринин акчалай, кээ бирлерине уй же башка нерсе алып келип болобу? Туура болот. Анан ушунучу айыл өкмөткө сөзсүз жүктөп коюш керек да. Өлтүрүп баккандай кылыпчы. Айыл өкмөт көзөмөлдөгөндөй кылып коюш керек да. Ар бир айылга бир квота берип, мисалы бир айылга 50 уй берип, айыл өкмөт ошого жооп бергендей кылыпчы. Бизде сүт боюнча нарын кирген жок бул долбоорго. Кирди. Ошону тагыраак айтып коюңузчу. Ооба, кредиттик линия боюнча кирди. Анан айыл өкмөткө элдер сүтүнөн болобу, торпогунан кутулгандай кылып, бирок айыл өкмөт жооптуу болсо жакшы болот эле. Төрөгул Незманович, айыл өкмөттөргө байлык деген ой болуп атат, мен дагы колдоп атам буну. Мисалы карапайым колунда жок киши асан мүсөнбү кредит алганга мүмкүнчүлүгү жок. Айыл өкмөт жооптуу болот, 2-3 үй алып берет. Ал асан мүсөн сүтүнөн кутулат, торпогунан кутулат. Бермен, жооп бересизби? Болобу? Бактыр Гершевич, бул кредитный линия боюнча иштейт. Анан кийин бул коммерциялык банктар бул районго ушунча деп алар бөлө алабы ошо маселеде. Бул Минфин жооп берсе жакшы болот эле. Жок, ошо айыл чарбасын өнүктүрүш үчүн айыл жерин өнүктүрүш ушундай болуш керек да. Башкача жол жок дейм. Маселе мындай болуп деп атат да, маселени. Карапайым дыйканда акча залогу жок иштесе. Ооба. Кредит алгысы келип атат.
ошол айыл өкмөттү ал поручитель болуп чыксын деп атат. Айыл өкмөт поручитель болуп чыксын, ошону көзөмөлгө алсын, иштетсин, тигиндей мындай аны өнүктүргөнгө жардам берсин деп атат да. Бирок эгерде кандай кокус болуп калса айыл өкмөт кийин жооп берсин деген сөздү айтып атат да. Ошонун жагынан караш керек. Балким баягы бизде Кыргызстан боюнча азыр социалдык контракт деген бар да. Ошо алкагында дагы ушул ишти алып барса болот да. Туура Ошондо ошондо. кийин аны отрабатывать этиш керек биз баягы компоненттер менен негизиндечи. Туура, Бактыбек, ошондо айыл өкмөт өзү жоопкерчиликке алса, өзү карап турат, өлтүрбөй. Карап өзү контролдоп турат. Рахмат. Ошондой эле нарын жергесинде башка жерлерде сүт багытынан эмес, мындай тыбыт багытында эчкилерди алса болобу? Себептен 1 килограмм бере турган азыр тыбыт бере турган эчкилер бар. Азыр тыбыттын баасы 3,5 миң сомго чыкты. Бизде жүн деген кластер бар. Ошол кластерге кирип ушул жерден алса болот. Азыр как раз акчасы бар айыл банкта. Жүн боюнча айыл банкта акча бар да. Жүн боюнча. Барбы? Бар акча. Анда сурант ушундай болуп айыл өкмөтү иштеп берсеңиздер. Рахмат, колдойбуз.